Кыргызстан 7 айдан бери жугуштуу илдет менен күрөшүп келүүдө. Бирок оорунун мизи кайта элек. Ага санитардык эң жөнөкөй эрежени сактабагандык себеп болуп турат. Мындан улам башаламандык жагдай ооруга бычак болууда. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматка эле токтолсок, бир сутка ичинде илдетке көкүрөк тоскон дарыгерлер арасында 4 илдетти жуктуруп алды. Алардын 2 Баткен облусунда, дагы 2 Жалал Абад дубанында. Коронавирус жугузуп алгандан кийин ооруканада дарыланып жаткан 2 мед кызматкери айыгып чыкты. Үйдө карантинде отурган 15 кызматкер сакайганы айтылды. COVID-19 пандемиясы башталган март айынан бери коронавирус жугузуп алган мед кызматкерлердин жалпы саны 3149га жетип, анын 2550сү айыкты. Расмий маалымат боюнча өлкөдө коронавирустан 80ден ашык мед кызматкердин өмүрү кыйылды. Мындай көрсөткүч оору өлкөдө сөөмөйүн кезеп турат дегенди билдирет. Илдеттен каза болгондорго карата 18 медицина кызматкерлеринин туугандарына кенемти акы төлөнгөн. Дагы 34 кызматкерге кенемти төлөө маселеси иликтенип жатат. Иш учурунда вирус жугузуп алган мед кызматкерлерден келген 800 документ каралып жатканы кабарланды. 800га жакын документтер комиссия келип түшүп, ошонун баарын деген комиссия мүчөлөрү баары тыкыр карап, ошого анализделип атат. Бүгүнкү күндө мына бүгүн уже 7 ошо медициналык бизден мекемелердин кызматкерлери бул компенсацияны алып, бүгүн акчасы которулган бүгүнкү күнгө. Балдар арасында тарап жаткан Кавасаки синдрому да кооптулукту жаратып жатат. Кыргызстанда ооруган балдар жок болгону менен Казакстанда бул илдетке кабылган балдар катталган. Андыктан Кыргызстанда орундуктар даярдалган. Аны менен катар күз айынын алгачкы күнү башталып, күзгү толкун деген коркунучка жакындап баратабыз. Бул көбүнчө ошо жаш балдардын арасында көбүрөөк кездешет да. Коронавирус менен ооруган балдардын арасында көбүрөөк кездешет. Азыркыга чейин бул оору бизде каттала элек. Бирок мындан 2-3 жыл мурун бир-эки болгон. Бул жалаң эле ошо коронавирустан кийин эмес, вирустун инфекциялардан кийин болуучу оорулардын синдрому да. Эпидемиологиялык абалдын мизи кайтпай жатканына массалык чогулуу, тояштардын тымызын көбөйүп жатышы, уурданып жасалган иш-чаралар болууда. Баткен облусундагы Айкөл тойканасында той болуп жатканына күбө болдук. Ишкерге карата эскертүү бергенине карабай бир нече ирет мыйзам бузганы маалым болду. Ал эми той өткөргөн жаран Баткен милициясында иштеген кызматкер болуп чыкты. Мындан улам мыйзамдык көзөмөлдөгөн орган кызматкери өзү башаламандыкка жол ачкан. Kıl var dese zakonda kılıç gereği. Emin için özleri çıkargan zakonda özleri atkarmaydı. Anan karapayım elden sen atkarmayın da onlarga üstünlük kılatan bulbolboğun neyse. Ош шаарында да ушундай эле көрүнүш. Той аштарга чектөө коюлду дегени менен ырчы чоорчулардын аземде жүргөн тасмалары далилдеп жатат. Ош шаарында тойканалардын 70% айыпка жыгылган, бирок аларга коюлган айып суммага күлкү келтирерлик. Анткени 300 000 сом сарптап мыйзам бузуп, кооптулукту жаратканы үчүн 3 000 сом менен гана чектелген. Мындан улам ал сумманы эч ойлонбой бардык жаран төлөп коюуга мүмкүнчүлүгү бар. 13 000 сом, анан физикалык жактарга 3 000 сом деген штраф бар. Ошону гана колдонобуз, биз өкөнтөн колдонуп атабыз. Анан да бир статья бар, 1000 сом жеке жактарга, анан юридикалык жактарга 5 000 сом деген. Ошол эки эле статьяны колдонобуз, бизде башка мыйзамда башка статья жок. Мыйзамды бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып президент кол койгон бузуулар жөнүндө кодекс бул, кодекстин негизинде гана мындай иш алып барабыз. Анан ал кодексте ишканалардын ишин жаап коюш, токтотуп коюш деген маселе жок, андай айтылган эмес. Өкмөт башчы той аштарды Куран окутууларга карата чараны кескин күчөтүүнү тапшырды. Бирок мындай тапшырмалар пандемия башталгандан бери айтылып келет. Жазанын жеңилдиги менен кутулуп кетип жатышат. Мындан улам айып сумманы көтөрүү зарылдыгы айтылды. Коронавирус инфекциясынын экинчи толкуну 2020-жылдын ноябрь айында болушу мүмкүн деп божомолдонуп жатат. Эгер эл ден соолугуна көңүл кош караса, сентябрь айынын аягында жапырт оору катталышы ыктымал экенин эскертти. Bir neçe toylarga штраф салып атасыңар, 3 000 салыпсыңар, аларга айры эле өткөрүп атасыз, силердин 3 000 төлөп коюп. Ошо дальнейшем биринчисинде салдыңарбы, экинчисинде дагы болбой турган болсо, жаап салыш керек. Жаап салгыла. Чыгыса ошондой ырчактардын баарын колдонуп, могул ишти катуу колго алыш керек. И общественный транспорт боюнча да жергиликтүү бийликтер, регион жетекчилери жумушту колго алыңыздар. Аны биз көйт албайбыз, штрафты көйүш үчүн аны мыйзамды өзгөртүш керек. Мыйзамды өзгөртүш үчүн ал жогорку кеңештен өтүп
өзгөрө бергенден кийин өзгөрөт. Бирок сунуш бере аласыздарбы негизи? Сунуш берилген, берип атышат. Аны сунушту өзү премьер-министр өзү эле берип атпайбы. Аны премьер-министрдин ыйгарым укугуна кирбейт, ал штрафты азайткычы. Пандемиядан улам Кыргызстанда бир катар чектөөлөр бар. Ресторан, кафелерге той аш өткөрүүгө, эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 000, жеке жактарга 3 000 сом айып пул салынат. Буга карата ушул жумада Борбор калаада бир нече түнкү клубтар, кафе, ресторандар жабылган. Бүгүн дагы ушул нерсени башка бир чектен ашырып кылганга мыйзамдарды иштеп чыгып, ошолорго бут тосуп, бардыгын ар бир адам ошол ар бирибиз бүгүнкү күндө коомдо бирдей теңдүүлүккө келишибиз керек да. Тең салмактуулук сакталыш керек. Байлар той кыла берсин, колунда барлар кылбаксын эмес, тегиз тойлорго чектөө салыш керек. Көйгөйлүү эле ойдон эле калып атат, ошол маскасы жок, аралыкты сактабай дегендей. Ошол нерсени биз ойлойбуз. Азыр түздөн-түз азыр ушул убакта ушул боюнча жетекчиликке алып, тез аранын ичинде кайрадан мурдагы тартипке келтириш керек. Президент катары Коопсуздук кеңеши да коронавирустун тарап кетүү себептерин иликтеп баштады. Инфекцияга байланыштуу кеңеш 9 ай ичинде 8 ирет жыйын өткөргөн. Анда чечимдердин аткарылышын ага жоопкер болгон мамлекеттик органдардын ишин иликтөөдө. Саламаттык сактоо министрлигинин айрым кызмат адамдарынын шалаакылыгына байланыштуу сотко чейинки териштирүү иштерин Финпол кызматы жүргүзүп баштаган. Анда июнь айынын башында фармацевтикалык ишканалардын дары саткан кызыл кулактарды жоопкерчиликке тартуу каралган. Мерим Алмазбек кызы, Гүлшайыр Талантбек кызы, Жумалык үчүн.